Эспеши мына ушул экономика, маданият жана элдик чарбанын өнүгүшүнө салым кошкон жарандык авиациянын агенттигинин жетекчиси Эрмек Өмүралиев менен дагы маектешип келген. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, авиация тармагы абдан көп финансы, каражатты талап кылган чөйрө. Ошондуктан кара тизмеден да чыгуу эмес, бирок биз биринчиден жол картасын изилдеп, тактап, даярдап чыктык. Эми муну негизги эл аралык уюмдар менен ошо авиация тармагындагы ИКАО уюму, андан сырткары учуу коопсуздукту камсыз кылуу Европалык агенттиги ИАЗа, андан кийин ИАТА эл аралык ассоциациясы менен ушул 3 уюм менен иш алып барып, жол картабызды азыр канчалык эл аралык стандарттарга ылайык болгонун мына бул айдын аягында бүтүрүп атабыз. Ушул жол картасы менен бирге ар бир уюм менен кимиси менен 2 жылдык, кимиси менен 3 жылдык кызматташуу программаларыбыз бар. Мына ушунун баары буюрса ишке ашса, мен ойлойм, кара тизмеден дагы чыгуу кабарын сиздер менен бөлүшөбүздөр. Андан сырткары биздин авиакомпанияларды да айта кетиш керек. Авиакомпаниялар дагы өзүлөр ошо кара тизмеден чыгуу максатында жана ИАТАнын аудитин өтсө, IOSA деген эл аралык аудит, ушу аудиттен өтсө, авиакомпания жеке өзү кара тизмеден чыга алат. Биз ушул тармакта авиакомпаниялар менен дагы иштешип, аларды үгүттөп атабыз. Мына жакшы түшүнүү менен кабыл алып атышат. Биздин бир Air Manas авиакомпаниясы мисалы уже аудитке даярданып, мына эмки жылдын башында буюрса аудиттен өтөбүз деп атышат. Андан сырткары Air Кыргызстан авиакомпаниясы болсун, Авиатрафик авиакомпаниясы болсун, кайта эле Air Manas авиакомпаниясы болсун, биздин кыргыз авиакомпаниялар авиапарк, биздин аба кемелерибизди, учактарды жаңыртуу багытында иш жүргүзүп атышат. Мына быйыл Air Manas авиакомпаниясы бир 737-800 Boeing жаңы муун типиндеги учак алып келди. Ошол эле мезгилде Авиатрафик авиакомпаниясы Аэробус типиндеги учакты алып келип, мына биздин жарандарга кызмат өтөп атышат.